Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз FreeCam тиркемесинде видеолор кантип тартабыз. Ал үчүн бизде мындай терезе пайда болот. Ушул жерде мына экранга мына жака түрүп алат. Мына жерде мына чоңойтуп алабыз. X'ти бассак биз чыгып кетебиз. Бул жерде биз видео тартып башташ үчүн мына жерде новая запись дегенди ушул жерден бассак да болот, мына жерден да бассак болот. Клавишадан Ctrl-N дегенди бассак болот. Эми мына жерде мен записти баштайын. Баштаганда бизде мындай терезе чыгат. Бул терезени бурчуна келтирип туруп, мындай кылып кичинертип, өзүбүз каалаган жерибиздеги жылдыртып тартсак болот. Өзүбүз мындай кылып болбосо мынакей мына жерге мындай кылып жылдырып алсак болот. Мына жерде кызыл жазуу турат. Кызыл жазуу бул записти баштайт. Новая запись дегенди баштайбыз. Ал эми мына жерде бизде микрофон турат. Микрофондун кереги жок болсо бул жерде өчүрүп салабыз. Ал эми бул жерде биздин экрандын размери чыгат. Мына жерден биз полный экран дегенди тандап алсак, мына жерде биздин полный экранды тартат. Эми биз записибизди баштайлы. Биз даяр баштатан сабак даярдап алышыбыз керек. Мисалы үчүн PowerPoint'та слайдтарды даярдап алсак, ошол жерден көрсөтсөк болот. Ал үчүн биз мына записти басабыз, басып туруп 3, 2, 1 деп кетет. Эми бул жерде мына Заманбап мугалим деген менде даяр слайд бар. Эми ушуну биз чоңойтуп алайлы. Чоңойтуп алып туруп, мына жерде көрсөтөбүз. Балдар мындай деп туруп, көрсөтүп, түшүндүрүп кетсеңиздер болот. Эми бул видеону тартып бүткөнүбүздө, сабак видеону бүткөндө Escape деген клавишаны басышыбыз керек. Ал үчүн мен экранна клавиатурада көп Escape каякта деп сурап атышат. Мына чекеде мына Escape деп турат. Escape дегенди бассам, ушул видео бизде тартылып бүттү. Мынакей тартылып бүткөн видеобуз мына экранга мындай болуп чыгып калды. Мынакей эми мына жерден биз запись тарткан немебизди, видеобузду көрсөк болот. Эми бул жерде мына Заманбап мугалим деген менде даяр слайд бар. Эми ушуну биз чоңойтуп алайлы. Чоңойтуп алып туруп, мына жерде көрсөтөбүз. Балдар мындай деп туруп, көрсөтүп, түшүндүрүп кетсеңиздер болот. Мына, эми бул жерден токтотуп коеюн. Бул жерде сиздер сразу YouTube'ка жүктөсөңүздөр болот. Мына жерден YouTube'ка кичине бир аз жүктөлүшү кыйын экен. Мен андай кылбастан эле мына жерден сохранить как видео деп туруп, сактап алып туруп, андан кийин немеге YouTube'ка жүктөп аттым да. Мына жерден редакторлесек болот. Мындай кылып бассак, бизге мындай төмөн жакта редакторлеген жерибиз чыгат. Мисалы үчүн мына жер жакпай калды бизге. Мына жерде ушундай болду десек, мына жерди белгилеп туруп, мындай кылып мышка менен басып турсак, сиздер минутасын көрүп алып туруп, ушул жерлерди кыркып, мына шумдарын удалить болот. Обрезать этип кыркып таштасаңыздар болот. Ошол жерде тишинаны кылсаңыздар болот. Ушундай кылып туруп, мына жерде кыркып иштесеңиздер болот. Эми бизде ушундой кыркып иштесек болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эми биз бул жерде YouTube каналына сразу мына жерде сактап алайлы. Сактап алсак, мына сохранить деп чыгып атабы. Мына жерге запись экрана мындай деп сактайбы. Биз мына жерге бир папка түзүп алайлы. Папка түзүп, мышканын оң жагы менен басайлы дагы документы дегенде, мышканын оң жагын бассак, создать деген чыгат. Создатьта папку деген түзүп алабыз. FreeCam деп папка түзүп алайлы. FreeCam дейбиз дагы. Папка түзүп алып, бул сабагыбыз эмне жөнүндө? Онлайн сервис деп коеюн. Өзүңүздөрдүн сабактарыңыздарды онлайн сервис деп сактап алып, мына жерде сохранить этип алсаңыздар, мына жерде экспорт кетет. Экспорт бүткүчө күтүп турабыз. Мына жерде тез эле экспорт болот. Биздин видео себеби өтө кыска. Мен азыраак эле силерге мисал келтириш үчүн азыраак эле видео тарттым.
сиздер көп видео тартсаңыздар мына жерде экспортту аз-маз күтүп турасыздар. Мына жерде экспорт болуп жатат. Мына экспорт болгон видеобуз мына жерге өз автоматтык түрдө мына жерде онлайн сервис деп сакталып калды. Эми бул жерде Заманбап мугалим деген менде башка жактарга даяр слайд бар. Эми ушуну көңүл бурганыңыздар үчүн